Ассаламу алейкум, туғандар, ассаламу алейкум, достар, қандайсыңар? Құдайым бұйырса бүгін линияға шығып отам. Саат 10:30 болды, күнгі 4-ші күн. 2-3 күн болып кетті. Смена тартқан жоқпын. Өзім іштеген жоқпын толкам. Кече күні совсем эле выходной қылдым. Кече шығып эле жакшы жумушка. Смена тартайын деп сүйлөй албайм деп койгула. Канча бир 3 заказ кылдымбы, кылып туруп үйгө кетип калдым. Организм чарчап калыптыр кадимкидейчи. Бүгін болса, бұйырса бодрыймын. Кече түштөрдө келгем, ошо менен мондай фык этип туруп ыргытып ийсем жетем бе? Жеттим. Түштөн кийин келгем, ошо менен азыркыга чейин уктадым. Ойгонбой эмес, эми ортодо туруп жатып, жүрөктөн турган жокмун да, короче. Ошо менен бүгүн Кудайым буйрса силерге бир жакшы смена тартып берейин деп атам. Жаан жауап тур, машина жууйын деп чыктым эле. Моякта карасам, зарядка бош экен пока шточу. Барып зарядка сайып коюп, заказ күтөйүн. Берип калса берип калды, бербесе зарядка толтуруп алабыз. А так зарядка 68% бар, запас хода 443 километрге жетет дейт. BMW бүтө элек дагы эле. Бүгүн буйрса бүтөт деп мындай обещание сыяктуу кылып айткан, анткени күнүгө эле сүйлөшүп атам да, эмне болду десем, буйрса эртең бүтүрүп берем деген. Жанагы карданды алмаштырмай болду. Карданды аны да стендка салып, өзүнчө диагностика кылып, өзүнчө ушуга тууралайбы, ошондой кылат экен да. Ошондой кылып атат. Короче, кечке дайым болуп калат, эртең алып барып салам деген. Получается, кече сүйлөшкөн да. Бүгүн бүтөт буйрса. Ошол достор, дагы эмне деп берейин. Лимит бүтүп атат, эмне кылам? Кайсы паркка? Мен паркты айтып атам, болбой эле мага чалып сурагандар көп болуп атат. Мен мо видеодо айткан нерседен ашыкча бир нерсе айтып бере албайм да, чалгандачы. Видеодо моякта мен болгондой эле эч нерсе жашырып, эч нерсе алып калып аткан жокмун. Бүт эле айтып атам, как она есть. Ошон үчүн келечек таксопаркына кошулгула деп эле айтып атам, башка эч нерсе эч кандай айтпай элемин. Парк трудовой договор менен кошулат, лимит бүткөндөрдө. Суткасына 300 рубль, жана 2% парктын комиссиясы менен. Жана ошондой эле самозанятый деле болуп кошулуп иштесеңиздер болот. Лимитиңер бүтө элек болсо 1% парктын комиссиясы менен. Самозанятый болбой эле эч кандай трудовой договор албай эле кошулуп иштесеңиздер болот. Мисалы самозанятый болбой эле 3%, трудовой договор албай эле 4% парктын комиссиясы менен. Экранда көрүп турган номерлерге WhatsApp аркылуу чалып, жазып, дагы да толук маалымат алып, сүйлөшүп, анан кошулуп иштей берсеңер болот достор. Ошол достор, зарядка ушинтет үйдөн чыгып, үйдүн жанынан ары бир 700-800 метр эле зарядкачы. Ошого үйдөн чыгып атканда карасаң бош, жеткичекти бирөө сайып алат да. Пока бош болсо экен. Заказ жон күтпөй, зарядка сайып коюп күтөйүн. Здравствуйте. Садовническая, да? Да. Здесь там 11 строение 10. Выезжайте обратно, да? Да, так же. Бисмилля, биринчи заказ таштадым, 1092 рубль, 11 минута. Эмнеге 1092? Пример менен. 1,5 саат линияда жүрдүм, жана үйдөн чыгып. Вообще заказ бербей койду. Вообще 0. Анан примерди күзүшкө туура келди. Могу балчуктан бери атат окшойт. Следующий заказ бар. Немесе туура эмес коюлуп калган окшойт локациясы. А так ар жагында балчук бар да, гостиница. Ошондон окшойт. Бул да пример менен следующий заказ. Акыркы күндөрү нормально иштебей койдум да. Ошого неметип калды окшойт. Уктап калды окшойт. Ушундай болот да. Күнүгө нормально эртеден кечке как кыштык 12 сааттан иштесең заказ бере берет. Анан баянтып сачковать этип, тийип качып иштесең ушинтип калат да, таксометрчи. Эми отургандан көрө бүгүн еще дресс-код бар. Галстук, малстук деп таанып алгам, чото тайник отурчу мал келип калды. Анан ошого еще пример менен деле иштей берейинчи дедим. Тайник отурса экен деп атам, наоборот. Баягы билесиңерби, мурунку неделе кадимкидей заказ мощный берип аткан, анткени тайник отуруп, тайниктин 4 баллын берет эмес, приоритет. Ошондо заказ тындырбай берип аткан. Аны бүттү срогу убактысы. Заказ бербей баштады. Пока.
да? Пристегиваться. Надо здесь пристегнуться. Это остров мечты, да? Да. Остров мечты. 26 минута 2059 рубль. Тариф премьер. Бустер менен. Так. Бияқта азыр саат 12:44 болуптур. Бияқта толуп жок азыр. Кечке мал чыгып баштайт да бияктан. Так что кайра центр жака эле кетебиз го. Здравствуйте. Здравствуйте. Шестая радиальная, да? У вас в машине как в аэропорту пахнет. Да. Приятный запах. Я как будто сейчас получу. 2424 рубль. 29 минута. Тоже пример. Пример менен эми ушинтип бере берет да. Примерди күйгүзүп койсомчу. Бирок заказ жок болуп элек менен. Кичине күтсө болмок, бирок күтпөй эле иштей берейинчи дедим. Күтүп отурсаң уйку келет, жалпоо кармайт. Ошондон көрө иштей берейинчи. Кеттик дальше. Центрибизди айдай берейин акырында. Сейчас ехать надо тягивать. Здравствуйте. Кутузовский проспект. Да, там кофемания. Кутузовский проспект, кофемания. 3014 рубль, 24 минута. Гудзон беле, торговый центр Варшавскийде. Ошол жактан алып келдим. Мойкага барыш керек болуп калды срочно. Жаным токтоп калды. Бирок жайт дагычы. Бирок машина вообще эле болуп калды, сырты боп-боз болуп калды. Ошону бир сыра бир чайкатып койбосо болбойт. Экспресске барып туруп, робомойкага. Ошол саат 16:29 болуп кетти. Обед кылдым ортодо 1 сааттан ашыгыраак. Анан кайра жумушту баштадым. Здравствуйте. Лобачевская, да? Да. Юго-запад, Лобачевская. Травматологический центр бар. Мен да ушул жерге келип көрүнгөм. Ошол жерге келдим. 1673 рубль. Пример менен 21 минута. Усачевадан. Заказ жок, вообще элитте вообще заказ жок. Бербей атат. Жана бир элит кылдымбы, болду ошо менен. Калганы бүт, мына 5-чи заказ, 4 заказ пример, калганы бир элит. Примерди өчүрбөй эле пока иштебиш керек болуп калды. Примерди өчүрүп коюп отурдум, машинаны жууп, андан чыгып канча 1 сааттай вообще заказ жок. Примерди өчүрбөй эле иштей берейин. Ошол 7184 рубль. 5 заказ. Касса ушундай пока. Слабо, аябай слабо. И снова здравствуйте. Да. Здравствуйте. Так, нам до 8 надо, я туда это записываю. Успеем на Цветной бульвар? Так, сейчас сколько показывает до туда? 34 минуты. Ну нормально. Должен как-то успеть. Четко будет. Цветной бульварга келип калдым. 2461 рубль. Пример. Что-то нормальный эсептеп койду го. Элит дейле. Айтылган убактысынан да эрте келдик. Буларды муну мен жаңы эле тетиге кайсы көчө эле отелден алып, 2 кызы менен үйүнө таштаганда. Ошонун үйүнүн жанында эле следующий заказды күтүп отурсам, кайра заказ берип калды ушул эле. Айтып койсо күтө турмакмын да. Вот так, саат 19:43 болду центрде. Тиги БМВдан зонуп күтүп жүрөм же, алча албайт. Дагы да кайра чала бербейинчи эми деп. Унчукпай элемин. Ал уже азыр даяр болуп калыш керек по идеечи. Здравствуйте. Ну пока лето мы вас ждем, а потом к вам. Ой, Здравствуйте. здравствуйте. Мичуринский, да? Ой, блин. Рюрик, блин.
Шмутной. Ой, это Да, да. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас. Спасибо. Пожалуйста. Доброй ночи вам. До свидания. До свидания. Мадам ғой, мадам. Так. 1962 рубль. 10 минута. Мичуринский проспектке келдім. Саат 12-ге 1 минут қалды. Жаңа заказдан кейін бір заказ қылып, саат 9-дан беріп, по-моему, иштейлекмін. BMW шықты. Ошо BMW-ны барып алып, аны сразу эле дос бала айдап кетти, дос балага берип, ошентип жүрүп калдым. Машина Кудайым буйрса жакшы жазалыптыр. Теги механик дагы кетип калыптыр, мен барсам, машинаны таштап коюп. Полный жазап койдум дейт. Карданды BMW X5-дыкын, 3-литровый X5-дыкын чабыштырдык дейт окшойт. Фланец, муфтабы же мухтабы ошол жок дейт. Муну менен, аны менен дальнейшем вообще башың оорутпайсың эми дейт. Анысы жок, короче, кандай кылып прямой дейби, короче, мен түшүнбөй кеткен, ошону жазадым дейт. Турбинаны бир сыйра настройкалап, полный неметип койдум дейт. Короче, машина азыр зың. Канча акча кетти? Карданга 50 миң которгом, андан кийин 13 миң котордум. 63 миң карданга кетти. Анан өзүнүн работасы, жана диагностика аркы эркеси, короче, бүгүн еще 11.400 рубль котордум. Ошо менен 63, 74.400 рубль. Ошо менен бүттү. Бирок немени, турбинаны дагы келсең, клапанны крышкасын дейби, эмнесин дейт, ошону алмаштырабыз дейт. Дагы бир убактың болгондо кел дейт. Ошол атак. Короче, BMW баягы токтотуп атканда BMW-ны 100 миң чаптагам да. Жана ходовкасына, колодка, молотка, аркы эрки, май сайын алмаштырып 100 миң кеткен. Жана химчистка кылдырып, ошол бойдон эле айдалбай туруп эле азыр кайра чаптадым да. Получается 174 миң. Ушунча акчаны жеди. Эми иштетиш керек эми. Пока дос бала ошо айдап турат, Ибрашка келгичекте. Ал иним келгенден кийин ал өзү айдайт. Эми ал келгенден кийин да көрөбүз, ал бизнес тарифи ачыла элек аныкычы. Келип экзамен тапшырат. Ачылабы, ачылабы, эмне болот? Если ачылбай калса, дос бала дальше айдай берет. Ошол достор. А биз болсо жумушту дальше улантабыз. Бүгүн жумуш слабый аябай эле. 12.134 рубльга иштеп жүрүм болгону. Эми мындан ары дагы эртең пятницада, эртең деле ночко расчет алат окшойм. Бүгүн до конца иштейт окшойм. Канчага чейин жүрөбүз билбейм. Так что кеттик анда. Представляете, только что проехал такой же Зикр с таким же номером 019. Да? Я ему машу, спасибо большое. Береговой проезд, да? Да, Кенка. Вы не переживайте, я в адеквате. Плевать, не рыгать. Его. О, вот останавливайте все. Прямо здесь, да? Да. Всех блоков, спасибо большое. Пожалуйста. Доброй ночи вам. До свидания. Saat 1'den 12 minut öttü. 1 saat 12 minutta bir zakaz. 16 minutta 48. 16 minuta da короче. 2272 рубль. 12'den ошо биринчи заказым. Вообще тишка. Эмне болуп атат азыр жумуш? Неме болуп атат, Короче, шаарда же машина жок, же элдер жок. Вообще эле мындай тишина болуп калды го. Же заказ жок, же жумуш жок. Ушундай башка тарифтерде эмне болуп атат? Кандай болуп атат силерде?
Бизде вообще тишко болуп калды да. Здрасте. Здравствуйте. Ты меня тут поставил? До меня тут поставил? Да, пока. Маршал рыбалка, да? Да. Это сигарету курить. А тебе нет? Пива нет? Нет. Доброй ночи вам. До Доброй свидания. Так, достар. Так. Маршал рыбалка келип калдым. 1965 рубль 14 минута. Бул жерге келип калган эмнеси жакшы, эмнеси жаман? Бир чети, бир жагынан үй жакка келип калдым. Экинчи жагынан үйгө кирип кетиш керек болуп атпай келип калгандан кантип дальше иштеп кетип калгам. Анан ойлонуп отуруп үйгө кирип эле кетип калайын дедим. Курсак да ачты. Азыр бир жака барып тамак жегенден көрө үйгө эле кирип үйдөн тамак жейин дагы жылуу жумшак жатып алайын. Анан эртең 5-күнгө энергияны сактайлы, 6-күнгө сактайлы, дем алыш күнгө сактайлы. Ошол күндөрү анан уралы. 2 заказ 2947 рубль. Ага чейин 12100. 12100, 2900 как раз 13000. 15000. 3000, 15000 иштептирмин бүгүн. Получается бүгүн кыйратпаптырмын деле. 10.000 рубль билесиңер аренда. 1000 рубльдин заряды кетти. 11.000 рубль мойкада ишенесиңер, бекер жудум. Жанагы немедечи Москва Сити жакта бир саммой бар. Ошол жакка барып жана машинадан чайкап алайын деп сыртын элечи барсам биринчи бокс бар да. Мен дагы баягы приоритет алыштын амалын кылыпчы жөн эле именно ошол мойкага биринчи бокска постоянно 250 рубль төлөп койчумун. Мен барып кирип атсам бирөө мага окшоп ошентип 250 рубль төлөп койду. Барып бокска кирип атсам 250 рубль турат счетто. Ошо мен жууп алдым. Получается мойка 11.000 рубль бүгүн. 1000 рубль тамак ашымды койгула. 12.000 рубль. 3.000 рубль бүгүн чөнтөк иштептирбиз. Жаман эмес, жок эмес. Бар, плюс да кирип бартам. Ошол кээ бирөө видеону ушинтип, ушул видеону көрүп калат экен, жаңы көрүп аткандарчы. Анан айтып калышат, жазып калышат. Жаның кыйнап, зачем ушинтип иштеп бирөөгө депчи. Видеону толук көргүлө, биринчи сменадан баштап көргүлө. Бул тарифте ушундай. Бир күн болот, бир күн болбойт. Бир күн вообще болбой калат, бир күн вообще болуп кетет ушундай. Биринчи сменадан баштап көрүп келаткандар бар, калтырбай. Билесиңер, башка күндөр жумуш жакшы болот. Ушундай. Ар кандай да. Бир күндүк болсо, бир күн жаап кетет. Ушул сыяктуу. Ошол достор, бүгүнкү смена ушу менен жыйынтыктадым анда. Адаттагыдай эле, айтып жүргөндөй эле, ой пикириңерди, сунуштарыңарды комментарийге жазгыла. Классыңарды, лайкыңарды басып койгула обязательно. Мага ошол эле керек, башка эчтеке кереги жок. Подписка боло элек, подписка болбой көрүп аткандар болсо, подписка деген кнопкасын басып койсоңор, ошол да керек. Ошол кийинки видеону көрүшкөнгө чейин анда.